Урматтуу кыргызстандыктар, илимий коомчулуктун ардактуу өкүлдөрү. Бүгүн 11 декабрда айлана чөйрөнүн өзгөрүшүнөн улам тоолор тушуккан коркунучтарга көңүл бурдуруу үчүн эл аралык тоолор күнү белгиленүүдө. Эл аралык тоолор күнүн белгилөө идеясы биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 2002 жылы сунушталган. Мына ошондуктан тоолордун өлкөсү саналган Кыргызстандын жалпы журтун бардык мекендештерибизди эл аралык тоолор күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Жер шаарындагы кургактыктын 30%га жакынын тоолор түзөт. Жер планетасынын тоолуу аймактарында дүйнө калкынын 15%дан ашыгы жашайт. Анын ичинде Кыргызстандагы Борбордук Азия чөлкөмүндөгү мөңгүлөр менен агын суулардын башатындагы тоолуу өлкө болуп саналат. Тоолор бул биологиялык ар түрдүүлүктүн, адам баласы жашаган чөйрөнүн, кен байлыктар, мөңгүлөр жана суу ресурстарынын өз ара айкалышкан бир назик экосистемасы. Аймактардагы көпчүлүк дарыя сууларда пластикалык буюмдардын булгоочу заттардын, анын ичинде калктын ден соолугуна өтө коркунучтуу оор металлдардын, пестицидтердин, мышьяк кошулмаларынын жана хлордун концентрациясынын көбөйүшү менен тоо экосистемасынын булганышы олуттуу көйгөйдү жаратат. Азыркы жана келечек муундардын бакубатчылыгы үчүн биз ар бир мүмкүнчүлүктү тоолорубузду сактоо, аяр мамиле жасоого жана аларды туруктуу башкарууга көмөктөшүүгө пайдаланууга тийишпиз. Кыргыз Республикасынын демилгеси боюнча Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тоолорду туруктуу өнүктүрүү жөнүндө резолюциясыны бир добуштан жактырып жарыялаган. Ал эми Кыргызстанда 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланып, бул багытта глобалдык, регионалдык жана улуттук деңгээлдеги иш-чаралар каралган жол картасы бекитилген. Мына ошондуктан мен жалпы кыргызстандыктарды өлкөнүн илимий коомчулугун келечек урпактарга баа жеткиз белек калтыруу максатында жаратылышка, тоолорго аяр мамиле жасоого салым кошууга чакырам. Элибиздин жаны менен барабар болгон ак мөңгүлүү асман тиреген тоолорубузду сактайлы.